Саламатсыңарбы менин кичинекей досторум. Саламатсыңбы менин таргылмышыгым. Баарыңарга ысык салам айтам. Кана экран алдына жакын келсеңер, жан жаныбарлар туурасындагы кызыктуу жомокторду айтып бере бермекмин. Достор, силерге түлкү менен карышкыр туурасындагы жомок жагабы? Мага да жагат. Анда ошолор туурасында кызыктуу жомок айтып берейин. Анда жомоктун аты Текебердин келечеги тайкы деп аталат. Кананда кулак түргүлө. Күндөрдүн бир күнүндө узак жолдо бир түлкү түнкүсүн жалгыз коркуп араң келаткан экен. Бир жактан курсагы да курулдап ачкан эле. Ал кантип курсагымды тойгузсам деп ойлонуп бараткан болчу. Аңгыча артынан келе жаткан бир дабышты уга коюп коркуп кетти. Коркконунан жол жээгинде калың чепке бекинет. Көрсө ал келаткан текебер карышкыр экен. Карышкыр чөптөрдүн арасында жылтыраган эки көздү көрүп, алгач коркуп кетет. Анан анын түлкү экенин көрөт да, түлкүнү мазактап: "Бул жерде эмне кылып отурасың? Түн болбодубу?" дейт. "Жок, эч нерсе болгон жок, карышкыр дос. Мен бул жерде аң бар деп ойлогом, бирок жок экен. Көрсө мен адашып калыптырмын" дейт. "Сен дайыма адашып басып жүрөсүң. Бир ишти ордунда жасаганыңды мен такыр көргөн жокмун. Мен жакын жерде малкана бар экенин билем. Ичинде толтура жаңы туулган козулар бар. Кааласаң мени ээрчи. Мен кыйын аң уулаймын. Бул кыйындыгым сага да жардамы тийип калар. Бир нерсе жеп курсагыңды тойгузарсың" дейт карышкыр. Карышкырдын бул сөздөрүнө жини келген түлкү ичинен "Текебер десе" деп аны аябай жаман көрүптүр. Бирок түлкү жининин келгендигин карышкырга байкатпай: "Ой дос, анда кандай жакшы болмок. Мен сиз менен бирге басууга ылайык жан эмесмин, бирок каалап атыптырсыз, барса барайын. Рахмат. Сиздин артыңыздан ээрчип басайын" деп карышкырдын артына өтүп басууга даярданат. Бирок карышкыр унчукпай койгондуктан түлкү аны менен тең баса баштайт. Ошентип экөө чогуу жолго түшүшөт. Карышкыр өзүн жол башчы сезип, токойдогу малчынын үйүн карай жөнөшөт. Малчынын үйүнө барчу жол барган сайын тарып отуруп, акыры бир эле жаныбар баткандай болуп калат. Жандаш баскан түлкүгө карышкырдын жини келип, мына кыраакы түлкү дароо байкайт да: "Ой, кечиресиз карышкыр. Мен сиздин артыңыздан басышым керек эле" деп куйругун шыйпаңдатып. Албетте, түлкүгө карышкырдын аябай жини кайнайт. Бирок муну байкатпаганга аракет жасайт. Ушинтип жолду улантып кете беришет. Бир маалда кокусунан эле карышкыр жерге кулап түшөт да улуп баштайт. Бутун абайлап караса, капканга түшүп калган экен. Жаны сыздаган карышкыр чыдабай улуу булуп ыйлап жиберет да анан түлкүгө: "Түлкү досум, куткар мени. Суранам, куткар. Бутум капканга илинип калды. Мени дароо бошот" деп улуп уңшуп жалынып жиберет. Анда түлкү мокумуганып каткыра: "Жок, куткарбайм. Азыр эле кыйын эмес белең. Өзүң чык эме. Жанатан бери жинге тийип, текеберленип мени кемсинтип жаттың эле. Жакшы кал. Мен кеттим. Чао." Карышкырбай куш. Мына ушул окуядан кийин текебердигин таштап өзгөргөн экен. Албетте, эгер мергенчинин колуна
түшпөгөн болсо. Ошентип түлкү менен карышкырдын кызыктуу окуясы соңуна чыкты. Эми балдар, силерге акылдуу балдар деген жомокту айтып берейин, Кана, кулак түргүлө. Илгери өткөн замандардын биринде бир абышка кемпир, анын Айгерим жана Арген деген балдары болуптур. Алар өтө тентек, ата-энесин да, бири-бирин да укпаган бейбаш жана ынтымагы жок балдар экен. Бир күн алар ата-энесинин айткандарын укпай, алыска ойноп кетип калышат. Балдар кеч киргенин билбей адашып, караңгы, коюу түндө жарык издеп, өтө алыска кетип калышат. Таң атканча уктабай, абдан чарчашат. Таң атканда карашса, таптакыр эле башка жакта жүрүшкөн болушат. Үйү тургай айлыда көрүнбөйт. Ачка, чарчаган балдар уктайлы дешсе, аларды капыстан чыга калган аюу кубалайт. Экөө кыйкырып качып баратышып, чоң агын сууга түшүп кетишип, агып жөнөшөт. Аларды жей албаганына аябай өкүнгөн аюу артка кетет. Балдар агып баратса, сууда сүзгөн жылаан кубалайт. Балдар андан коркконунан жээкке качып чыгышат. Алар титиреп үшүп, ыйлап отурушса, ары жактан карышкыр чыга калып, экөөнү жемек болот. Ошондо Арген эжеси Айгеримди катуу кучактап ыйлап жиберет. Эки адамдын бир адамга жабышып калганын көргөн карышкыр чочуп кетип, жүрөгү түшүп качып жөнөйт. Ошондо Айгерим менен Арген кучакташкан бойдон көпкө ыйлашат да, ынтымактуу болсо эч ким жей албасын түшүнүшөт. Бири-бирин сыйлаган, көп жамандыктардан сактаарын билишет. Анан алар ынтымактуу болууга сөз беришет. Экөө дагы бирөө келип кол салбасын деп, уктагандан коркуп, ыйлап отура беришет. Ата-энелерин абдан сагынышат. Эч качан урушпайлы, апабызды, атабызды мындан ары дайыма сыйлайлы дешет. Ошондо кайдан жайдан экени белгисиз аппабак сакалдуу абышка пайда болуп, экөөнө саламдашып, экөө ордуларынан тура калып учурашып, үйлөрүнө жеткирүүгө жардам сурашат. Абышка балдарга ушул суунун жээги менен түп-түз кете беришсе, үйлөрүнө жетерин айтып, көздөн кайын болуп жок болуп кетет. Эки бала жетилишкен бойдон суунун жээги менен кете беришет. Бирок эч үйлөрүнө жетишпейт. Акыры чарчап, ачка болуп олтуруп калышат. Анын суунун ичинде балыктардын сүзүп жүргөнүн көрүшүп, аларды кармап, от жагып бышырып жешет. Ошондогу балыктын даамы укмуш сезилди. Тим эле жеп аткан бармактарын тиштеп ийгилери келет. Көрсө адам өз эмгеги менен тапкан тамак таттуу болот турбайбы деген сөзгө балдар ошондо ишенишет. Алар курсактарын тойгузгандан кийин кучакташкан бойдон уктап калышат. Канча уктаганын ким билсин, ойгонуп кетишсе, уйкулары канып калыптыр. Эч ким аларга тийбептир. Алар туруп, бети колдорун жуунуп алып, от жагып көпкө отурушту. Тентек болуп жүргөн күндөрүн эстешип, ата-энелерин сагынышып, анан кеч кирип кетпесин деп кайра дагы балык кармап жешип, жолун андан ары улай беришет. Кете беришет. 3 күн, 3 түн дегенде араң, алардын айлы, анан үйү көрүнөт. Ошондо балдар чарчап чалыккан кебетелер менен элдин көзүнө көрүнгүлөрү келбей, кийимдерин чечип жууп, өздөрү да жуунуп, чачтарын иретке келтирип, татынакай болуп баралы дешет. Алар жуулган кийимдерин кийели деп атышканда, баягы аксакал пайда болуп, аларга чак жана кооз кийимдерди жана дүр-дүйнө тамак аштарды берет. Эми эч качан урушпагыла, ата-энеңерди сыйлагыла деп кетет. Балдар сүйүнгөндөн
жаңы кийимдерин кийинишип, түрдүү тамак аштарды көтөрүнүп алып, үйүн көздөй чуркап келишет. Аларды көргөн адамдардын баары таң калышып, балдарыбыз жоголду, өлдү деген ата-энеси ыйлай берип, көздөрү көрбөй калган болот. Алар балдарынын үндөрүн угуп, көздөрү көрүп калат. Балдар бара калып, ата-энеси менен учурашкандан кийин бири үйүн жыйнап, бири тамагын бышырып, ата-энесин сыйлап жашап калышкан экен. Алар ошентип абдан акылдуу, билимдүү, ынтымактуу болуп жашап атышкан экен. Көрдүңөрбү достор? Ар дайым ынтымактуу болсоңор, баарын жеңесиңер. Ушуну менен бүгүнкү жомогумду аяктайын. Силер болсо ата-энеңерди жакшы жаткыла деп туруп анан өзүңөр да жүгүрүп келип, жылуу төшөктөн орун алып уктагыла. Бейпил түн достор.